Көпчүлүктү суктандырып, өзүнө тарткан дүйнөлүк брендтердин зер буюмдары Бишкектеги көргөзмөгө коюлду. Кыргызстанда алгачкы ирет уюштурулган саамалыкка кооз жасалгаларды жакшы көргөндөр чогулган. Бул жерде сөйкө, шакек, саат сыяктуу эксклюзивдик жасалгалардан баштап анча кымбат эмес буюмдарды дагы тапса болот. Кыргызстандын зергер индустриясынын өнүктүрүү, зергер индустрияда иштеген ишмерлерди барды бир аянтчага чогултуу жана ушул индустрияда жаңычылыктарды алып келүү. Катышуучулар өздөрүнүн зер буюмдарын алып келип бул жака көргөзүп жатышат. Анткени кээ бир зер буюм компанияларынын өкүлчүлүктөрү Кыргызстанда дагы жок. Демек, бул аянтчада уникалдуу, эксклюзивдүү зер буюмдары азыр көрсөтүлүп жатат. Красивый, я очень люблю элегантно и специально это, конечно, скоро Новый год, так за подарок специально за женщине, это очень приятно. Хорошо, что мы имеем возможность смотреть на такое и приобретать такие золотые изделия, серебряные. Ора является мировым брендом в Кыргызстане, и не только, и за ее пределами. Да, для себя обязательно выбрали, там уже все это. Баалуу металлдардан жасалган 3000ден ашык асыл жана жарым асыл таштар жана табигый таштар менен жасалган зер буюмдар көпчүлүктүн назарына коюлган. Көргөзмөнүн негизги максаты өлкөдөгү зергерлик индустрияны өнүктүрүү. Бул тармакта иштегендердин башын бир аянтчага чогултуу болгон. Ар кайсы өлкөдөн келген зергерлер өз ара таанышып, кызматташуу ниеттерин билдиришти. Кыргызстандын ичиндеги 10го жакын компания, сырттан бир 8 компания келип отурат. Казакстандан, Турциядан, Испаниядан, Тибеттен келген компаниялар бар. Зергердик багыт өтө маанилүү, өтө орчундуу багыт. Биз үчүн дагы бизде бир топ адамдар ошол зергер багытында иш алып барышат. Бүгүн биздин негизги максатыбыз ошол зергерликти мындан ары өнүктүрүүнүн кайсыл тоскоолдуктар болот, ошону кандай алып чечебиз. Зергерлер жана ишкерлер союзунун президентинин айтымында өлкөдө зергерликтин потенциалы чоң. Статистикалык маалыматтарга ылайык, бул тармактагы өндүрүш жыл ичинде 33%га жогорулаган. Ал эми бул сыяктуу көргөзмөлөр зергерлердин эмгектерин элге таанытуу менен катар сатууга дагы шарт түзөт. Бир жылдын ичинде Кыргызстанда өндүрүш 33 эсе көбөйдү да. Эгерде 2022 жыл сентябрь айында 2 миллион 200 сом болсо, бүгүнкү күндө 74 миллионго өстү да. Бул эмнени айтат? Бул деген биздин бийлик, аткаруу бийлиги бизде сунуштарды кабыл алып 5-6 жыл иштеп, налоговый кодекстен НДСке уступка берди. Жана да көп нерселерди кылдык да. Ошондой эле жаңы форматта баалуу металлдар, баалуу таштар законун кабыл алдык. Ошонун негизинде азыр өсүш башталды. Кыргызстанда биринчи жолу уюштурулуп жаткан иш-чарага Италия, Испания, Казакстан, Россия сыяктуу 8 өлкөнүн зергердик компаниялары катышууда. Көргөзмө Бишкектеги Орион мейманканасында 13 декабрга чейин уланат. Бардык каалоочулар үчүн кирүү акысыз. Арген Мажитов, Улукбек Азизбеков, УТРК Чүй.